Аттуу жетекчи, ошондо биз энергетика тармагына 50 миллион доллар США кредитти 38 жылга 0,75 бул кредитный же льготный ставка тактап бересизби? Анткени корутундуда, урматтуу коллегалар, льготный период деп жазылып турат да, льготная ставка депчи. Негизденмеде болсо 0,75 кредитный ставка деп жазып турсуздар да. Анда льготный ставкасы кайсы? Бул жарымы кредит болгондуктан бул жана 25 миллионго эле тиешеси бар да. 38 миллион, 50 миллиондун 25 миллионуна. Жарымы грант, 25 миллиону грант, 25 миллион кредит алып атабыз. Льготный ошону 25тен льготный периоду 6 жыл. Жок, мен коллегам эмнеге суроо берип атат. Анткени негиздемеде кредитный ставка деп жазылып, корутундуда болсо льготный деп жазылып атасыздар. Ошон үчүн айтып атам да, бизге берген кагыздарды да бир текшерип алыңыздарчы, сураныч. Хорошо. Экинчи, компоненттерди конкретный срок реализацияны белгилеп турсуздар да. Эмнеге? Компонент 1, компонент 2 ачсаңыздар, бизге Бул срок реализация ошону 27-жылга чейин. Анткени бул компоненттер кечиресиз, 27-жылда бул проект боюнча иштеп баарын ишке ашырып бүтүрөбүз деген сөзүңөрбү? Ооба, бул Всемирный банктын требованиясы ушундай. 23-жылы башталат, 27-жылы бүтүш керек. 4 жылда. Ооба. Анан 4 жылдан кийин качан төлөп баштайбыз? 6 жылдан кийин. 33-жылы башталып калат да ошондо. Рахмат. Андан тышкары менин коллегам коммерческий бүгүнкү күндө мындай суроону мындай берейинчи. Бааларды энергетика тармагында бааларды көбөйтүш керек, техника эскирди, эми необходимость деп атасыздар да, аргасыз болгон кадамдар деп. Ошол эле учурда коммерческий потерялар боюнча суроолорду берип жаткан коллегаларыма мен кошулат элем да. Элдин арасында суроолор эмне көп болуп атат? Коммерческий потеря, жанакы мертвые души дегендер, сиз аны уккансыздар. Ошол боюнча сиздин эсиңизде качан иш козголуп, ким жоопкерчиликке тартылды эле? Мертвый души боюнча бир 10го жакын руководитель жоопко тартылды. Болгон кетирген ущерб канча болду эле? Кетирген чыгымдарын баарын төлөштү. Ущерб канча болду эле? Аны бүгүнкү күнгө чейин бизге прокуратура бере элек. Бул тарыхта биринчи жолу болот атабы? Бул тарыхта мындай соттолуу биринчи жолу, жок. Ысык Көл областында Восток Электрада болгон. Ошондон кийин бул экинчи случай. Сиз эми өкмөттүн мүчөсү. Мындай маалыматты парламентке келгенде даярданып келиңиздерчи, чоң сураныч. Анткени биз элдин өкүлдөрүбүз. Эл бизден сурап атат. Ушунчалык жүрүп, ушунча уурдап, коммерческий потеря деген өзүңүз айтып атасыз, коррупция, уурулук деп. Ошол уурулукта 30 жылда жоопкерчиликке эч кимди тартпай туруп, элдин астына чыгып көргөзүп, мындай кечирим сурап, мына биздин арабызда ушундай уруулар бар экен, жоопкерчиликке тарттык, эми мындан ары мындай болбойт деп, бул схемаларды ачыкка чыгарып, мертвый душаларды кайсы көчөдөн бери ачыкка чыгарып, ошол нерсе чыккандан кийин гана элдин арасында ишеним бар болуп, каршы болбойт. Биздин элибиз баарын түшүнөт. Көп нерсени көтөрүп келе жатат 30 жылдан бери. Бирок араңыздардагы жанагы коррупционерлерди кимисин жоопко тарттыңар 30 жылда десем, сиз бир да атабай жатасыз. Бир да мисалды бере албай жатасыздар. Ушул башкы ген прокуратура бизге бербей жатат деп. Өкмөт арасында бири-бириңер менен мындай синхронность жок болсо, анан парламенттен биз көтөрсөк бизге таарынасыздар. Бирок эл суратпайбы? Алыс региондор сурайт азыр. Кимди жоопкерчиликке тарттыңар? Ким ошол мамлекетте энергетика тарабынан тоноп уурдагандардын фамилиясын ким кесилип кетти? Ишкерлерге мындай суроолор көп болуп, өз арабызда өкмөт арасында отургандарга суроолор жок болуп атпайбы? Ошондун эл арасында ишеним ошон үчүн жок. Кечиресиз. Элвира Жыргалбековна, бүгүнкү күндө тергөө иштери жүрүп атканына байланыштуу мен бербей атат деп айткан жокмун. Тергөө иштери жүрүп атканына байланыштуу. Тергөө иштери жүрүп, сотко барып, анан соттун чечими чыккандан кийин мен айта алам. Азыртан мен тартылып атканын билем. Сот иштери билесиздер, бир күндө, 2 күндө, 1 айда бүтпөйт.
Бүткөндөн кийин соттон чечим чыгып келгенден кийин анан мен ошондо фамилиясын айта алам. Рахмат. Жок, эгер эми болсо ортоңку 5-чи микрофонго чыгып айтып коюңуз. Аппарат 5-чи микрофонду күйгүз бергиле. Урматтуу жетекчи, сиздерге суранычта жалпысынан өкмөт башчысы ушул жөнүндө маалыматты элге кеңири таратып, ким жоопкерчиликке тартылды, канча ущерб болду, анан ошону кандай компенсация болду деген элге маалымат таратсаңыз, жанакындай мындай нааразычылыктарды азыраак болот, эл түшүнөт да. Чын эле ушундай реформа болуп атат деп. Азырынча бүгүнкү күндө бул ишенимдин маселеси болуп атат. Эл бизден сурап атат. Кимди ошо ууруларды кармадыңарбы, парламенттен көтөрдүңөр, ким ошого жооп берди деп миллиондоп урдап, ким жоопкерчиликке тартылды. Ошол маалымат болсо депутаттарга гана эмес, жалпы 90 депутат эмес. Кеңири эл арабызга мындай чыгарып тарат койсоңуздар, бул сиздерге керектүү нерсе да, депутаттарга эмес, бизден дагы сизге керектүү нерсе. Рахмат.